Компьютер, он очень надежный, называется «Алтын қазық». Азыркы ааламдашуу мезгилинде маалыматтык технологиялардын өнүгүшү менен билим берүү тармагында да өзгөрүүлөр болууда. Анын алкагында мугалимдерди ноутбук менен камсыздоо жагы алгачкылардан болуп Каракол шаарында ишке ашты. Кала аймагындагы STEM сабактары боюнча мугалимдерге Алтын қазық брендиндеги ноутбуктар тапшырылды. Буга чейин бизде бир 45 000 компьютер болсо мектептерде, жалпы мектептерде азыр буюрса ушул мына 3-чү чейректин аягына чейин, Ноорузга чейин биз 27 000 ноутбук, булар жөн эле баягы көргөзмө үчүн же мектептерде эмес, так ошол мугалимдердин колуна берилет. Кийин дагы бир 27 000 ноутбук бул ошол буюрса ушул жайкы айларга чейин дагы берилет. Эң негизги инвестиция азыркы күнү бул адам капиталына, бул мектепке, бул келечекке. Ошондуктан мындай инвестициялар улана берет. Өзү эле ноутбук эмес, ичинде биздин Санарип Кампа деген атайын методикалык аудио, видео материалдардын жыйындысы. Ал жерде ушу физика, химия, биология жана башка предметтерди жакшы сапаттуу бериш үчүн ушу кошумча мугалимдерге жардам. Эң негизги эле максаты бул ушу билим сапатын жогорулатуу, биздин балдарыбызды ушу азыркы 21-кылымда атаандаштыкка туруштук бере турган ушундай бүтүрүүчүлөрдү даярдаш үчүн ушу мугалимдерге жардам. Таалайбек Масимов агартуу тармагында 30 жылдан ашык убакыттан бери эмгектенет. Мамлекеттин мындай колдоосуна кубанып турганын айтат. Алган ноутбугун дароо ачып көрүп, бул мугалимдерге ого бетер шык берип, алдыдагы милдеттерди так аткарууга шарт түзөт дейт. Биз абдан чоң кубанычтабыз. Себеби дегенде азыр жаңы технологияларды окуучуларга үйрөтүү учуру. Бул ноутбуктар абдан жакшы ноутбуктар экен, мага жакты. Ошондуктан биз бул ноутбуктарды пайдаланып алдыдагы койгон милдеттерибизди аткарышыбыз керек. Каладагы жалпы 192 мугалим ноутбук менен камсыз болуп кубанып турушат. Бул атамекендик өндүрүштөгү ноутбуктар Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Технопарк мекемесинин базасында чогултулган. Техникалык талаптар боюнча билим берүү жана илим министрлиги тарабынан тыкыр текшерүү жүргүзүлгөнү белгиленди. Бизге иштөөбүзгө чоң көмөк болуп жатат. Бизге шарттар түзүлүп атат. Бизге абдан биз ушуга муктаж болчубуз. Дагы бир жолу ыраазычылык айткым келет. Биздин келечегибиз болгон жаштарга терең билим беребиз деген үмүтүм чоң. Сабак учурунда бизге көргөзмө куралдардын бир аз жетишсиздигине байланыштуу. Азыркы заманга талабына жараша бизге деген ушул интерактивдүү мындай көргөзмө куралдардын ордуна ушул ноутбук менен сабак өткөнгө абдан мындай шарт түзүп берди деп эсептейм. Көптөн күткөн ушул күн дагы келип, ушул ноутбуктарыбызды колубузга алып атабыз. Буюрса балдарга өзүбүздүн билимдерибизди дагы да кененирээк жеткизебиз деген ишеничтебиз. Ноутбукту алуу менен жаңы информациялык технологияларды пайдаланып, билим сапатыбызды көтөргөнгө абдан чоң аракеттерибизди кылабыз мындан ары дагы. Караколдогу мектеп мугалимдерине тапшырылган бул ноутбуктар алгачкы тобу болуп саналат. Ноутбуктардын кийинки партиялары жыл ичинде министрликтин аймактык билим берүү бөлүмдөрүнө белгиленген тартипте өткөрүлүп берилет. Дуан аймагында жалпы 190 мектеп болсо, анда 7000ден ашык мугалим эмгектенет. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.